Энелер күнү Сүлүктүү шаарында да белгиленди. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде шаарда жашап жаткан 4 апага Баатыр эне ордени, 5 апага эне даңкы медалы тапшырылды. Шаар мэри өлкө башчысынын белектерин ардактуу апаларга жеткирди. Кыздардан, балдардан болуп өссүн, өзүңүздөргө чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Мына ушу шаарыбыздын элини, мына биздин шаарыбыздын калкын көбөйтүп атасыздар дегендей. Бардığınızlarga çın dен соолук, uzun ömür. Bardığınızlarga tinç, esen ama mana elimiz tinç bolup ошол бар болуп, бай болуп жашай берели. Энди деген ыйык сөзгө тайзим этүү менен Асылзат апаларды куттуктоо иш-чаралары уланууда. Сүлүктүү шаарындагы ар кайсы тармактар калаган ардактуу эс алуудагы кызматкерлерге да энелер күнүнө карата майрамдык маанай тартууланды. Энелердин дагы урмат сыйлап ошо майрамын эстен чыгарбай, четте калтырбай, атайын келип ушу Сүлүктүү шаарынан бүгүн 3 Баатыр энеге ардактуу апа, анан Даткайым деген төш белгилерди тагып кеттик. Ушул көрүнбөй калган, эмгеги билинбей калган, мамлекеттик сыйлыкка илинбей калган, ата албай калган, эмгеги бааланбай калган апаларыбызды баалап, урматтап, биздин да фонддун атынан ошол төш белгилерди тагып, көңүлүн көтөрүп, ушул канча жашайт баягы улгайып калышты, ошолордун маанайын бир жашнакай көтөрөлү деген ниетте, максатта атайын келип, бүгүн аларга дагы төш белгилерди тагып, бир аз болсо дагы кубаныч тартууладык. Эне не сыйлаган, ошо Алла Таалам сыйлайт, энени сыйлаган адамдарды. Биринчиден ушул мамлекетибизге миң мәртебе рахмат. Ошо энелер күнүн уюштурушуп, ушундай ушул мезгилде оор кырдаалга карабай, мына сиз өзүңүз дагы келип отурасыз, монтип. Анан энелердин эмгегин, энелерди ошол урмат сый кылышып, мондай сыйлап турганыңыздарга биз чексиз ыраазыбыз. Энелердин баардыгынын тилеги бир, эл журт аман болсун, мамлекетибиз бекем болсун, тынчтык болсун. Мамлекетибиз ушул энелер күнүн өтө жакшы белгилеп койду. Эми бүткүл ушу дүйнө жүзүндөгү энелер эч качан ыйлашпасын, эч качан ден соолуктары жоголбосун. Ошо күндүн атканын, батканын көрүп, тынч заманда жашасын. Ошолайым балдарын жакшы күндөрүндө, төрөлөрүндө отуруп чай ичип, ошолордун жакшы күндөрүн көрсүн демекчимин. Ардактуу апаларды куттуктоого барган коомдук уюмдун өкүлдөрү Сүлүктүү шаарындагы карыялар үйүнөн да кабар алышты. Алар жеңиш күнүнүн жана энелер күнүнүн урматына карыяларга ызат сый көрсөтүп, белектерин берип, сый тамак уюштурду. Ушул эки фонддон кышында келип ушу жылуу журкан төшөп, баягы шейшеп жылуу кийимдерди колубуздан келишинче келип жардам берип кеткенбиз. Эми бүгүн мынакей энелер күнүнө карата атайын келдик. Бул карылар үйүндө 5 апалар бар. Алар ар кайсы улуттун өкүлдөрү таттуу бир чай кылып берели деп, шириндиктер менен келип, бир аз колубуздан келген белектерди алып келип, бүгүн көңүлүн көтөргөнгө аракет кылдык. Эми биздин эң негизги максатыбыз ушул эки фонддун Катар мамлекетине жакында кат жазып, ошол жердеги биздин кыргыз атуулар дагы бардыгы колго алып, ошол катты көрүшүп, биз жардам беребиз деп атышыптыр. Эгер ошол жардам келип калса, ушул жатаканалардын баары кеңейип, адамдардын ушул жердеги биздин карыяларыбызга эс ала турган жайлар дагы чоңоюп дегендей бир жакшы шарттар түзүлөт деген ойдомун. Карыялар үйүндө бүгүнкү күндө 16 улгайган ата апаларыбыз бар. Улуу элдин урпактары жана Бешберен коомдук фонддору улгайгандар үйүн өз камкордугуна алып, бир катар жакшы шарттарды түзүү аракетин көрүп келүүдө. Булар эне ата да кандай болсо дагы балдардын, кыздарынын, балдарынын бир мээримин күтүп, ошого мындай муктаж болуп турат. Келип ушул уул катары, кыз катары келип, ушулардыга бир мээрим төгүп, балдарындай мамиле жасап, кыздарындай бир кызмат көрсөтүп, ушуларды ата апа кылып, ар дайым бир мындай көзөмөлдө алып жүрөт деген ойдомун. Биз менен биргелешип, ушуларды машина менен ташып алып барып эс алдыра турган автоунаа сатып бергенге, булар ооруп калганда буларды ооруканага алып барып көрсөтүп, ден соолуктарын врачтарга көрсөтүп, дары-дармектерине жардам берип, ары бер жакка бир кенен алып жүргөнгө, автоунаа алып бергенге бизге кошулуп жардам берет деген ойдомун. Бизге мана бүгүн карыялар үйүгө 2 фонд бар, şu 2 фонддан жардам келди. Буланы мана. Бизге бүгүн карыялар үйүнө 2 фонддон жардам келди. Энелер майрамына сый тамак уюштурулду. Биз кызматкерлердин атынан, карыялардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздер улгайган жарандарга жакшылык кылсаңыздар, сиздерге жараткан көп эселеп берсин. Номудан хаммамыз силерге катта миннатдорчулук билдирабыз. Силер шуларга шунча жакшылык кылсызlar, Худо силерге ундан көп барабарын кайтарсын.
Апалардын ажарлуу жүзү, айкөлдүгү, акылмандыгы менен биздин турмушубуздун көркү ачылып келет. Энелер ынтымактын данакери жана биримдиктин символу экендигин эч ким тана албайт. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.